Түркмөн спортчулары бирден айынын 7-14 күндөрү Кытайда өтө турган кышкы Азия оюндарына даярданууда. Ашхабад спорт комплексинде күн сайын муз тебүүчүлөр бий менен машыгып, чеберчиликтерин арттырышууда. Алардын бири өлкөнүн 2 жолку чемпиону Лариса Вахитова. Ал машыктыруучусу жана тарбиячысы аталган өзүнүн апасы менен ар бир программаны иштеп чыгат. Мелдеште бүткүл кыймылдын кемчиликсиз аткарылышына жетишүү үчүн ар бир детальга көңүл бурулат. Ошондой эле кышкы Азия оюндарына биринчи жолу түркмөн шорт-трекчилери катышат. У девочек сейчас 3 тренировки в день. Азыр кыздар күнүнө 3 маал машыгуудан өтүшөт. Бул эртең мененки машыгуу, физикалык даярдык, хореография, дене тарбия, техника, андан кийин музга чыгабыз. Анда машыктыруучу менен бирге программа бекемделет. Алар үчүн өзүнчө муз берилет жана бардык элементтерди кемчиликсиз аткаруу үчүн күчөтүлгөн даярдык көрүлөт. Для них предоставляется индивидуальный лед, и мы занимаемся усиленной подготовкой, чтобы они откатали все свои элементы. Мы впервые будем принимать участие. Биз биринчи жолу катышкан жатабыз. Спорттун бул түрү бизде эми гана башталып жатканына карабастан биз өзүбүздү көрсөтүүгө жетиштик. Биз 2023-жылы Азия балдарына Кореядагы жарышка да катыштык. Келечекте мындай чоң аянттарда жана чоң мелдештерде биздин балдар жана спортчулар өлкөбүздүн намысын татыктуу коргошот деп ишенебиз. Спортсмены могли принимать участие и достойно представлять нашу страну.